Учурда алыстагы ала тоолуктардын арасында улуу муун өкүлдөрү да кездешет. Иду. Ой, здрасте, заходите. Алардын бири Ырыс эже да бар. Өзү Бишкектин тургуну, Венгрияга келгенине 2 жыл болгон. Айтымында бул мамлекет ага бир көргөндө эле жагып, жумушу дагы көңүлүнө ынанган. Да, это наш дом, в котором я живу, не только я и мои коллеги из Казахстана. Это наша кухня. Сейчас посмотрим. Бардык нерселер бар экен да, муздатқыч, бирөөмесе болушат. Да, 2 холодильника таких вот. Было 3, один сломался, сейчас пока его нет. Это наша столовая. Здесь мы обедаем, ужинаем. Вот. Правда, мухоловку повесили, но это только на летнее время. Интерьер портит. А, вот еще один холодильник, кстати. Так, здесь у нас комната, здесь мальчики живут, здесь вот душевая кабина, здесь у нас подсобные помещения. Дальше выход на балкон, но балкон не огражденный, поэтому там не очень хорошо все. Это 2-й этаж. На 2-м этаже живут у нас девочки. Да. Так, это моя комната, в которой я живу. Сейчас я пока живу здесь одна, но вообще здесь должно жить 3 человека. Здесь тоже живут девочки. Ну, там пока не надо заходить здесь. Это наша стиральная машинка. Все. Здесь живет у нас один парень. Запутался. Это наш холл. Есть телевизор, но он только на венгерском, поэтому его не смотрим. Бул жерде эс алат экенсиздер да? Да. Эс алуу күндөрүңүздөр кандай өтөт? По-разному. По-разному. В основном на выходные мы стараемся уезжать куда-нибудь, чтобы посмотреть. Все-таки со временем мало. Но иногда бывают праздники, просто выходной. Иногда хорошо очень отмечаем. Пока тепло, можем на улице посидеть. Там вот беседка есть у нас. Жашаган бул жерде бекерби? Бекер, да. Завод оплачивает. Биздин каармандан Европага келем дегендерге кеңеш. Самое главное, я думаю, это должен быть настрой. Настрой на то, что ты уезжаешь. Эң башкысы башка мамлекетке иштейм деп баратканыңды так сезип, өзүңдү даярдашың керек. Жумушуңду так аткар. Ал өлкөнүн мыйзамын сыйлай билүү керек. Андан тышкары англис тилин билип келишсе абдан жакшы болот. Себеби тил менен көп ишти бүтүрсө болот. Венгер тили үйрөнүүгө кыйын. Ошондуктан англисче билүү жакшы болот. Уважать все-таки законы, менталитет людей, живущих именно здесь. Гүлнара эже дагы башкалардай эле Венгрияда ири ишканалардын биринде иштегенине туура 2 жыл болду. Айтымда жумуш анчалык кыйын эмес жана ага бул жактагы адамдарга, өзгөчө кыргыздарга, жергиликтүү тургундардын түбүбүз бир калкпыз деп сый урматтуу мамилеси абдан жагат. Келечекте бул өлкөгө барууну каалагандар үчүн Гүлнара эже өз маалыматтары менен бөлүшүп кетти. Ну, заработная плата в целом по Венгрии, она невысокая. Венгрия боюнча жалпысынан айлык акы өтө жогору эмес. Себеби мамлекет өзү бай өлкөлөрдүн катарына кирбейт. Ага дүйнөдөгү экономикалык кризисте залакасын тийгизип жатат. Эң аз маяна 600 евродан башталат. Ал эми август-сентябрда сезон башталып, айлык акы 2 эсе көбөйөт. Жашаган жерибиз бекер, жумушка алып барып кайра алып келишет. Ал эми тамак ашыбызга 50 евронун тегерегинде акча кошулат. Салыштырмалуу өтө көп эмес, бирок жетиштүү эле. Примерно, ну, почти в 2 раза, почти. Негизинен Венгрияда жашап эмгектенген мигранттардын көпчүлүгү менен маек курганда баардыгы шарттары жакшы, иши жеңил, бирок айрымдары айлык маянада маселе жаралып, алар күткөндөн салыштырмалуу азыраак экендигин баса белгилешет. Андан тышкары алыска эмгек сапарына аттанаардын алдында ар бир адам өзүн моралдык, физикалык жактан 8-12 саат иштөөгө, убакытты так бөлүштүрө билүүгө чакырышат. Себеби Европа ишканаларында тыныгуулар минут секундасына чейин так аткарылат.
ишине кечиксеңиз айып пулдар салынып же эскертүү берилип, маянага андан аркы ишиңиздин уланышына зыянын тийгизет. Эң башкысы, ден соолугуңузга кам көрүп, Кыргызстандан эле дарыгерлерге көрүнүп, илдеттердин алдын ала текшерип алганыңыз зарыл. Мурат Жолукеев, Күмүшбек Куттубеков, УТРК Чүй.